Бишкек шаарындагы ботаникалык бакчада экинчи ирет жоо азын фестиваль өттү. Жалпы жонунан биздин өлкөбүздө гибриддик жана жапайы жол менен өстүрүлгөн жоо азындардын 40тан ашык түрү бар. Фестивалдын жүрүшүндө буларды өстүрүү, көбөйтүү жана коргоо боюнча экологиялык пресс-тур өткөрүлдү. Когда мы ходим с вами отдыхать в горы, на природу весной, мы часто видим цветущие тюльпаны. Бүгүнкү фестивалда шаардын тургундарына жоо азынды коргоо жөнүндө айтып бердик. Жаз келгенде биз тоолорго эс алууга чыгып, гүлдөрдү үзгүбүз келет эмеспи? Биз аларды үзбөй аяр мамиле кылбасак, буларда жок болуп кетүү коркунучу бар. Анткени жоо азындар урук аркылуу гана көбөйөт. Дагы бир кубандырган маалымат, дүйнөдөгү белгилүү жоо азындардын сорттору биздин гүлдөрдөн алынгандыгында. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда жапайы өстүрүлгөн 25 жоо азындын түрү бар. Ал эми мунун 20 түрү ботаникалык бакчада коллекцияланган. 12 түрү кызыл китепке киргизилген, 8-өө башка өлкөдө кездешпеген, кыргыз жеринде гана өскөн сорттор. Один из очень редких и интересных тюльпанов флоры Кыргызстана – это тюльпан анадрома. Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген сейрек кездешкен сорттогу жоо азын анадрома деп аталат. Бул сары челекте гана өсөт. Дүйнөдө башка жерде кездешпейт. Фергана өрөөнүндө өсүүчү гүл бул фергана деп аталат. Жоо азындын ортосу сары, четтери кызыл. А бул майда сары жоо азындын сорту таардам, эң жапыс жоо азын болуп эсептелет. Кыргызстандагы ботаниктердин айтымында жоо азындарды жакшылап өстүрүп, көбөйтүп, бардык аймактарга өстүрүүнү жайылтса, бул багытта туризм тармагын өнүктүрүүгө жардам болуп, ошондой эле экономикага салым кошууга дагы толук мүмкүнчүлүктөр болот. Посмотрите, как здесь красиво, какая природа, какая погода, а цветы просто очень прекрасны. Мына биз дагы бүгүн жоо азын гүлүнө арналган фестивалга дагы катыштык. Келгендердин маанайы эң эле сонун. Гүлдөрдү көргөндөн кийин, мындай иш-чаралардан кийин калктын гүлдөргө жана табиятка болгон мамилеси өзгөрөт деген ишеничтебиз. Зинат Бактиярова, Данияр Амантур уулу, Улуттук 1 канал, Замана студиясы.